мына жүрөгүмөн чыккан жаш кетти. Мындай эмес. Ушундай сүйүндүм, бир жагы сүйүндүм, бир жагы арман кылдым. Мен эмне себептен ата энемди алып келе албадым учурунда дегенчи. Ал маалда мен кыйын болчу да. Укчум. Биздин учурда ата энебиз айтып калат эле, ат менен, эшек менен ушинтип бөлүп убакыттар менен барып, анан бирок кээ бирөөлөр жолдон кайтпай калчу, жетпей калды, ошол жакта өтүп кетиптир, бейишке кетти деген. Көрсө ал маалда жол алыс, каракчылар деле тоноо акчасын алып Меккеге деле барбай, үйүнө да жетпей, орто жолдо калып калгандар болгон экен да. Ошол сөздөрдү угуп жүргөнмүн. Анан мен ойлодум, биз оңой бардык да. Самолет менен кыйналган комфорт. Анан мага эң бир дагы бир неме келди. Ошол 2 курка чейин кабан карап атып ыйлап аттым, ташты карапчы ыйлап, аябай жүрөгүмөн чыккан бардык тилектеримди айттым. Биринчисин атама арнадым, экинчисин апама арнадым, үчүнчүсүн агам, анан кайын журтум арнап, анан акырында өзүм арнадым.